Ассаламу алейкум. Сиздер менен фактчек KG. Биз соц тармактардагы фейктердин жүзүн ачууну улантабыз. Шайлоо алдында бул өзгөчө маанилүү. Фейктер чамыны иштеп атат. Алар адамдардын аң сезимине таасир этип манипуляция кылышат. Сиздин, биздин пикирди фейктер кантип өзгөртө аларын мурунку чыгарылыштарыбызда айтып келгенбиз. Эми алардын жүзүн ачкан сайын алар да акылдуу болуп, жаңы тактикаларды ойлоп таап атышат. Буга чейин фейктер соц тармактарда көбүн эсе өзүнө окшогон фейктер менен же тааныштары менен достошуп келсе, эми алар саясатчылар, активисттер жана журналисттер менен достошконго чамынды. Себеби алар көз боемочулук кылып, чыныгы адамга окшошоюн дейт да. Акыл Орозматов аттуу колдонуучу акыркы учурда ага фейктер достук ыргытканын жана чакан иликтөө жүргүзгөнүн айтып чыккан. Акылга Айжан Керимовна деген колдонуучу достук ыргытат. Ал Айжандын баракчасын, сүрөтүн текшерип көрүп, сүрөттөгү кыз чынында Алтайда жашаарын аныктаган. Эң кызыгы Акыл Орозматовдун постунун астындагы комментарийлерде. Ошбирим телеканалынын директору Абайнур Большевиков ага көптөгөн белгисиз адамдар достук жөнөткөнүн, алардын саны 1000ге жакындаганын жазган. Ал эми бул журналист Эрмек Мурат уулу. Ал өзүнө достук жөнөткөндөрдүн тизмегин соц тармактарда чыгарган. Эми булардын катарында баягы эле Айжан Керимовна. Мен дагы мени менен достошкусу келген адамдардын тизмегин карап чыктым. Арасында фейктер жана шектүү аккаунттар жайнайт. Шайлоо алдында албетте биз партиялардын жана кандидаттардын баракчаларындагы фейктерди изилдеп көрдүк. Жыйынтыгы кандай болду дебейсиздерби? Саясатчылардын жана саясий партиялардын толгон токой фейктери табылды. Алардын арасында Альянс, Эмгек, Атамекен, Жаратман эл, Ыйман Нуру, Ишеним, Азаттык, Атажурт Кыргызстан, Ынтымак партияларынын жана саясатчы Мелис Мырзакматовдун камчысын чапкан 65 фейк табылды. 72 анонимдүү аккаунт, ал эми 34 аккаунт таптакыр бош болуп чыкты. Эми муну менен эмнени айткыбыз келди? Манипуляцияга алдырбаңыз. Сынчыл ой жүгүртүп фейктердин торуна түшүп калбаңыздар. Фейктердин жазгандарынын чынынан жалганы көп. Эмки чыгарылышта ар бир партияга кенен токтолуп, кимисинин фейктери көбүрөөк экенин айтып беребиз. Сиздер менен фактчек KG жана мен Арген Камалдинов болдум. Биз менен бирге болуңуздар жана алданбаңыз.